Салам достор. Бүгін біз Мичиган штатының Детройт деген шаарынын чекесинде турам. Көчө айткандай эле биз бүгүн дагы бир кыргыздын чыгаан жигитти кыргыз деп тиге болгон күчүн жумшаган ушу Кыргызстанды өнүктүрүүгө иши кылып, биздин да бир алдыңкы катардагы жигиттерибиздин бири Алмаз менен таанышмакпыз. Мен азыр Алмазды кошомун. Кудай буйруса, алдыда жакшы маек болот. Силер дагы катышып суроолоруңарды берип турсаңар болот. Азыр мына Алмазды көптөгөн керектүү маалыматтарды аласыңар аябагандай. Биздин айрыкча келечек муундарга Алмаз, эми Кыргызстанда кеч болгондуктан сага кутман кеч дейин. Эме Кылычбай эке, билесиз, мен азыр Германияда жүрөм, азыр Германиядан чыгып атам. Ой, сен баягы биздин атактуу ырчы Байдылда Сарногоев айткандай, Чыңгыз кайда, Москва, Париж, Лондондо дегендей. Мен сени менен көчө күнү эле Кыргызстандан сүйлөштүм белечи, Германияда белең. Жок, ошо мурдагысында Кыргызстандан, кийин сиз менен сүйлөшкөндөн кийин Германияга учуп, акыркысында Германияда болчумун да, азыр Германияда. Анда аябай жакшы. Германияда болсоң, сизге Америкадан салам. Мына жалпы могу жерде Кыргызстандан дагы биздин достор көрүп атат. Кыргызстандыктардын атынан дагы салам. Эми туугандар, мен кыскача тааныштыра кетейин. Бизде түз эфирде бүгүн Алмаз Арапов. Алмаз Арапов бул аябагандай билимдүү жигит Кыргызстанда. Ошол алган билимин, алган тажрыйбаларын өзүнө эле сактап жүрө бербестен, ошол келечектеги жаш муундарга, айрыкча ушу жаштардын окууга болгон умтулуусуна аябагандай бир мотивация берип, ошолорду шыктандырып, аябагандай бир чоң иш алып барып атат ушул тапта. Эми Алмаз, мен дайыма ушундай түз эфир алып барам. Алып барганда мен эң негизги максатым мындай: ушул сага окшогон Кыргыздын чыгаан жаштары, кыздары, балдары билинбей жүрөт да. Анан мен ошолорду даңазалап элге тааныштырып, биздин ушундай балдарыбыз, кыздарыбыз бар. Биздин келечегибиз бар. Биз өзүбүздү өзүбүз көтөрмөлөбөсөк, бизди эч ким көтөрмөлөбөйт деп ошол элге, калың журтка тааныштырганга аракет кылам да. Анан эми сөзүмдүн башында, эң башында дайыма сурайм: кайсы жердин кулунусуң, кайсы жерде балалык кезиң өткөн, кай жерде туулуп өскөнсүң, балалык кыялдарың кандай болгон дегендей, ушундан баштайлы. Мен анда негизи өзүмдү кыскача тааныштырып кетейин. Менин атым Алмаз. Өзүм Баткен областынын Баткен районунун Кызыл Бел айылынан болом. Мен өзүм деле айылда чоңоюп өскөм. Анан жөнөкөй эле үй бүлөнүн баласымын. Апам мектепте, китепканада иштейт. Атам райондогу налоговый инспекцияда иштейт. Андан сырткары, ошо менин балалык кезим Баткендин Кызыл Бел айылында өттү, 6-класска чейин. Анан 6-класстан кийин мен Кадам жайдагы ошо Кыргыз-Түрк Семетел лицейинде окуп, ал жактан ийгиликтүү окууну аяктап, мына 2000-жылы кеткем. Андан бери 19 жыл өттүр. Ошол 19 жылдан бери Турцияда, Германия, Япония, Америкада окуп, билим алып иштеп келдим. Булар жөнүндө дагы кененирээк дагы маалымат берем буюрса. Эң негизгиси мындай экен да, адам баласынын алдыга койгон чоң максаттары болуш керек экен да. Эгерде адам өзүнө чоң максаттарды койсо, ага план түзүп, ошо пландын негизинде талыкпай эмгектенсе, буга сөзсүз түрдө жетет. Анан буга эң негизгиси менимче ишенич керек болуш керек экен да. Баары эле азыр Кыргызстанда ойлошот, бүт байлардын балдары, жакшы аспарлар жүрөт чет өлкөдө окуп иштеп. Жок, мен ага кошулбайм. Мына мен өзүм мисал катары жөнөкөй эле семьядан, даже жада калса ата-энем мени Бишкекте калсам окута алмаган эмес. Ошол жана 99-2000 жылдары кыйын болчу да. Анан мен чет өлкөгө кетишим керек деп өзүмө чоң максаттарды коюп, мен эсимде 10-11 класста мен түнкү саат 4-тө туруп алып китеп окуп даярданчумун, чет жакка кетем депчи. Анан албетте баягы Кудай ким аракет кылса ошого берет экен. Ага негизгиси ишениш керек, максатты чоң коюш керек.
кыялым ошол дүйнөнүн эң өнүккөн өлкөлөрү болгон Америка, Япония, Германия сыяктуу өлкөлөргө барып билим алсам, тажрыйба алсам, анан ошол алган тажрыйба менен Кыргызстанга келип, өз салымыбызды кошуп, Кыргызстандын өнүгүүсүнө жардам берсек деген тилектер бар болчу да. Мына азыр 19 жыл болду, буюрса 2 жыл болуп калды Кыргызстанга барып келиштип атам. Кыргызстанга барып, ал жакта чет жакта билим алам деген жаштарга жардам берип, ошол өзүмдүн 19 жылдык тажрыйбамды жаштар менен бөлүшүп, азыркы учурда көптөгөн кыргыз жаштарын чет өлкөгө чыгып билим алуусуна шарт түзүп бергенге аракет кылып жатабыз да. Эң жакшы. Эми сен азыр мага аябай кыскача баарын айтып таштагандай сезилип атат да. Эми сен туура айтып атасың. Көпчүлүк элде ушундай калып кеткен. Ушул алыс жактагы окуу жайларда жалаң эле ушул сен айткандай колунда бар мындай бир байдын же болбосо бир чиновниктин балдары окуйт дегенчи. Мына мен өзүм дагы ушул Америкада жүрүп аралашып атам. Дээрлик ушул жердеги алдыңкы окуу жайларды бүткөн же болбосо деги эле ушул жерде келип бир ийгиликтерге жетишкен балдардын бир 95% жөнөкөй эле карапайым эле үй бүлөдөн чыккан, Туура, айылдан эле туура. чыккан, шаардан болсо деле шаарда жөнөкөй эле бир үй бүлөдөн чыккан балдар. Ошолор аракет кылып ушундай бир ийгиликтерге жетишип атат да. Туура Анан айтасыз, туура. мындай кылсак, мына сен түрк лицейин бүттүң. Мына түрк лицейи чынын айтыш керек, Кыргызстанды ушул канча жылдан бери жакшы бир жаштар менен, билимдүү жаштар менен камсыздап келатат. Билимди деңгээлдери аябагандай жогору. Эң жок дегенде алар түрк тилин анан англис тилин билет экен да. Сен эми түрк лицейин бүткөндөн кийин эң биринчи Америкага келгенсиңби? Ошол жерден кайра артты көздөй кетсек. Анан келе калдың, сен кыскача айтып койсоң элдер ойлойт, барып бат эле бүт баарын кылып эле анан ушундай немеге келиптир депчи. Кыйынчылыктар кандай болгон? Эмнеден баштагансың? Чындыгында жок, мен биринчи ошол 99-2000 жылы билимимди Турциядан окудум. Ал убакта Америка деген нерселер кыйын болчу. Даже биз үчүн жомоктой сезилчү да Америка десечи. Күлөт эле каяктагы нерсени айтат депчи. Анан мен эсимде ошол биз лицейде окуп жүргөндө бир директор бар болчу, жаңы келген Мехмет Шахин деп айтып коет атыны. Анан ошол киши бир убакта айткан болчу да, бир күн убакыт келет, бириңер Америкада, бириңер Японияда окуйсуңар, ошол жактан билим алып иштейсиңерсе баарыбыз күлгөнбүз да. Эми айылдан келген жаңы бала, ал нерсе бизге каяктагы Америка, Бишкекке барган эмеспиз да, жомоктой сезилчү. Анан күлүп эле койгонбуз. Бирок анан 2000 жылдары чындыгында Америка, Германияга кетиш бир аз кыйын болчу. Ал убакта биз үчүн бир гана мүмкүнчүлүк Турцияга бар болчу да. Анан ошо ТЖС деп бир экзамен бар болчу. Ошол экзаменден өткөндөргө Турцияга барып бекер билим алса болмок да. Анан мен ошол Турцияга тапшырып, Турциянын Анкара шаарында Гази университетинин юридикалык факультетинде окудум, биринчи окуумдучу. Анан ал жакта окуп атканда албетте ал университетке өтүп калышым да аябай кызык болгон да негизичи. Ошол негизи Турцияга окууга тапшырып атканда 12 университет, анан 12 факультет тандамаксың да. Анан мен бир күн как раз ошол факультеттерди тандап, документтер толтуруп турсам, атам чалып калды телефондончу. Анан балам эмне кылып атасың деп калды. Мен ушундай ата Турцияга даярданып, азыр университеттерди тандап, факультеттерди тандап жазып атканбыз десем, анан кайсы факультеттерди тандадың дейт. Ошол экономика, менеджмент, бизнес ушул тармактарга мен өзүм көп кызыкчумун да. Ошол баарын ошону тандасам, анан дагы 1-2 место калды. Кайсылар тандайын десем, кайсы факультеттер бар экен деп сурап калды. Анан юрфак бар десем, анда ошону жаз деп калды. Кийин ошону жаздым. Анан как раз экзаменге бардык, тапшырдык. Бир айдан кийин результаттар чыкканда атам күнүгө чалып звонить этип сурап атты да. Балам, эмне болду? Университеттин результаттары чыкты, экзамен результаттары деп. Анан как раз баягы результаттар чыкканда карасам, ошол эме атамдын айткан ошол университети, факультетиге өтүп кетиптирмин да. Эми карабайсыз, бул деле баягы Кудайдын эмеси да, мындайча айткандачы. Ооба. Анан Түркиядан өттүң, Түркиядан окуп баштадың. Түркияда окуп, анан Түркияда окуп жүрүп, сабактарым жакшы болчу. 2-3 жерден стипендия алчумун. Премьер-министрдин стипендиясын алып жүрдүм. Анан ал убакта негизи стипендия аз болчу. Мен 3-4 жерден стипендия алып, айлык алгандай эле болчу да. Даже үйгө акча жиберип турчумун да. Анан как раз ошол убакта жүргөнүбүздө Турцияда Nippon Foundation деп япондордун бир фонду бар эле. Бир күн общежитиеде отурсам,
бир кат келиптир, барып катты ачып окусам, ошол япондордун Nippon деген фондунан келиптир, айтат, Алмаз Арапов, биз сизди ошол кеңсебизге чакырабыз, келип кетсеңиз жакшы болот эле, биз сизге стипендия берели деп чечтик дейт да. Анан каяктан тапкан, кандай болгонун билбейм, бирок алар өздөрү издештирип, ошол убакта алардын ошол максаты келечекте ошол лидер боло турган Орто Азиядан келип аткан ошол юрфак, экономфак, международный отношенияда окуп аткан балдарды сабактары жакшы болгондор тандаган экен. Анан барсам өздөрүн тааныштырып айтып калды, биз ушундай дүйнөдө Япониянын эң чоң фонду болобуз, биздин максатыбыз ошол келечекте лидер боло турган, өлкөлөрүнө пайдалуу келтире турган окуучуларды, жакшы окуган балдарды тандап атабыз. Анан сизди дагы ошол университеттен бизге рекомендация кылып калды деп тандап калышты. Андан кийин бизге ошол япон тилин үйрөтө баштады, Япония жөнүндө конференциялар бере баштады. Анан адам кызыгуусу артат экен да, жана улам жаңы нерсе үйрөнгөн сайынчы. Анан мен япончо кызыгып, япончо курска барып баштап, анан окууну бүткөндөн кийин ошо Японияга кеттим да. Японияда 6 ай япончо үйрөндүм. Андан кийин ошол япондордун 1-2 компанияларында бизнес тармагында иштеп жүрдүм. Мына өзгөчө азыр баягы Кыргызстанга биринчи жана праворульный Японияда машиналар келип атпады эле. Ошол машиналардын жаңы башталган кезинде мен ошол бир японский компанияда жардам берип, Кыргызстан, Казакстан, Япония, Россияга көптөгөн машиналар жиберип аттык да. Анан как раз ошол 2008-жылдар, ошо 4 жылдан кийин жана дүйнөлүк кризис болбоду эле. Анан кризис болуп, Японияда экономика жакшы болбой, анан мен өзүм да уже бизнеске кызыга баштадым да. Анан ошол бизнес тармагында билим алсам деп эңсеп, андан ары дагы окугум келди. Анан чындыгында ошол Американы издештирип көрөйүн деп, ал жакта тааныш балдар бар эле. Алардан айтсам, тапшырсаң болот, окусаң болот деп калды. Анан ошо Далласта Ришмонд колледжге тапшырып көрдүм, ошо международный бизнеске. Анан ал жака чакыруу келди, визага кирип, виза алышым да өтө кызыктуу болду негизичи. Жанагы Америкага окууга тапшырып атканда банктан справка акча көрсөтүш керек, 30-40 миң доллар акчаң бар дегенчи. Ал менде жок, калган документтерим баары бар. Анан эмне кылышты билбей ойлонуп, анан ну ладно, көрөлчү, эми Кудайдын буйруган болор да бара берейинчи деп документтерди берип, анан эртеси күнү ошол интервьюга бардым. Ошол Япониянын Осака шаарындагы Американ консулствосуначы. Анан барып, ал жакта барсам 2 консул турган экен, паспортумду берсем эле бирөө салды дагы сен адам экен деп экинчисине берип койду. Анан тигиге өтсөм, тиги консул менин паспортумдун алдында карап туруп кыргызча сүйлөп атат да, американец, элестетиңиз эми. Кадимкидей, ой, саламатсызбы, кандайсыз? Сиз менин бир тууганым болосуз, мен кыргыздарды жакшы көрөм деп. Американец кадимки кыргыз тилинде, адабий тилде аябай сүйлөп атат. Таң калдым. Анан экөөбүз ошол жерде сүйлөшүп көрсө, бул киши мурда Кыргызстанда 4 жыл иштеп кеткен экен. Анан Кыргызстанда аябай жакшы эмелер калыптыр да, мындай кыргыздарды мындай жакшы бир ой пикирде калыптыр. Мага аябай Кыргызстан жагат. Мен Кыргызстанда көп адамдарды тааныйм, ал жакта иштеп кеткем деп. Анан бир маалда эле айтты, бир эме квитанция бар болчу, барып ошону төлөп кел депчи. Негизи аны баягы виза чыкканда берет да. Анан мен айттым да, урматтуу консул, негизи бул квитанцияны виза чыккандан кийин төлөш керек го десем, күлүп айтып атпайбы? Сен барып төлөп келе бербейсиң, мен сага виза берем деп атпайбы? Анан таң калып барып виза эмени квитанцияны төлөп келдим, документтеримди деле караган жок, визаны берди, сразу ошо мен Америкага учуп кеттим да. Вот, анан ошол Америкада барып, ошо международный бизнести окудум, анан ошол бир организациянын ошол юридикалык департаментте визалар боюнча иштеп жүрдүм. Ол иш визасы, green card, көбүнчө ошол бир Геррит Вайт бельгиялык адвокат бар эле, ошол менен көп ошол компания башка өлкөлөрдөн жумушчулар алып келчү, ошолордун H1B визасы, green cardдарын жасачубуз да. Анан ал жакта жүрүп, албетте баягы адам окуган сайын эчтекени билбегендей сезиле берет экен, өзүңөчү дагы көбүрөөк билим алсам, дагы көбүрөөк нерсе үйрөнүшүм керек деп. Анан ошо Далласта бир жакшы эме бар болчу, Джордж Буш окуган Southern Methodist University дегенчи. Бирок контракттары 60 миң доллар да. Анан ал жака тапшырсам 20 миң доллар scholarship деди, калган 40 миңди төлөйсүң деди да. Анан 40 миңди да макул деп машинам бар болчу, машинамды саттым, тияк бияк кылганда деле 25 миң болду, дагы 15 миң жетпейт десеңиз. Анан же тияктан чыкпайт, же бияктан чыкпайт, университетке барып жалынсам да болбой койду. Анан эмне кылышты билбей, как раз ошол убакта Германиянын ошол эң алдыңкы ошо бизнес скулу бар, ошол Кобленц деген шаарында.
Вихаутто Байскам School of Management дейт. Алардын контракты 33 000 евро болчу да. Ошо аларда международный бизнес правода бир факультет бар болчу. Анан документтер ошол жака берип калган болчумун. Анан эртеси күнү эле ошо Хьюстонго барып отурсам, ошол университеттен чалып калышты да. Вот Алмаз Арапов, биз ушу Германиядан ушул университеттен чалып атабыз, биз сизге толук стипендия берели деп чечтик, келип бизде окуйсузбу деп калды. Анан сүйүнгөнүмдөн бир чети кыйын болду чечиш. Себеби баягы Америкадан кийин Европага барышкандай туура болобу, жокпу, кыйын болчу да, кайра Америкага келе алат белем депчи. Вот анан ойлонуп бир-эки ошо тааныш байкелерге кеңешип көрдүм, эмне кылсам болот десем, даже ошол убакта как раз бир эмеден компаниядан жумуш чыгып калды. Бир китаянка адвокат аял бар экен, ушул айтты, мен да келип part-time башта, анан эгер жакшы иштеп эме кылсаң, мен сага ошол H1B виза алып бергенге аракет кылам деди, бирок сөз бере албайм деди да. Анан аябай эки ортодо калдым, эмне кылышты билбей. Анан тиги аял сурап калды, эмне келечекте кандай максат пландарың бар? Мен айттым, мен ар дайым билим алгым келет, мен ушунча жылдан бери окуп жүрөм, мен магистратураны бүтүрүшүм керек десем, анда ошол эмеңден баягы англисче айтканда баягы dream деп коет, ошонун артынан кет деди да. Анан ошол жерде туурабы катабы билбейм, анан Германияга барам деп айтып, ошо Германияга келип, бул жакта международный бизнес правода магистратураны бүтүрдүм. Анан немецкий компанияларда иштеп жүрдүм, биякта азыр акыркы 5 жылдан бери бияктамын. Анан жакында эле ошол 2 жыл болуп калды, Кыргызстанга барып келип иштеп атам. Ал жакта ошол ANA Consulting Group деп билим берүү тармагында компания ачып, азыр Кыргызстанда жаштарды даярдап, мындай чет өлкөгө көптөгөн балдарды жиберип атабыз. Өзгөчө Америка, Германия, Англия сыяктуу өлкөлөргө. Мына бул аябай жакшы мындай үлгү боло турган нерсе да. Жөнөкөй бир Баткендин айылында төрөлүп өскөн бала, эми бала кезиңде Кудай билет, түшүңө деле кирбеген болуш керек азыркы жашооңчу. Жок, азыр айтып атпайм, ошол күлөт элек да жанагы Америка десе каякта, бирок мындай болду. Анан жанагы эмени тааныйсыз да сиз, Чикагодо Акылтай деген байкелерди. Ооба, тааныйм Акылтайды. Мына ошол Акылтай байкелер менен биз бир лицейде бүткөнбүз. Алар бизден 1-2 жыл алдың бүткөн да. Анан ошол жана айтып кетпедимби? Жана директор бир убак келет, анан баарыңар ошол Америкада аяк биякта окуп каласыңар депчи. Анан ошол айткан директорду мындан 5-6 жыл мурда ошол Чикагодо ошо Акылтай байкелер тосуп алган да. Мына айткан нерсе караң, мындан 20 жыл мурда айткан нерсеси 20 жылдан кийин чындыкка болуп чыгып атат да. Анан Акылтай байке ошо директорду өзүнүн биринчи мугалимин тосуп алып ошондо күлгөн да. Көрсө силер мурда эле узакты көргөн турбайсыңарбы депчи. Биз каякта сиз айткандай жана айылдан чыккан бала, эчтекен көрбөсөң, Америка эмес Бишкекке барып көрө элек болсоң, анан эме болчу да, бизге жомоктой сезилчү. Бул аябагандай, мына азыр эми Кудай буйруса, сен экөөбүздүн маегибизди көптөгөн жаштар көрөт болуш керек. Бул аябагандай бир түрткү берет. Себеби балдарда ишеним пайда болот да. Айылдан чыксаң деле акыры мына сенин маршрутуң Баткен, Түркия, Жапония, Америка, Германия болуп атат. Бул жөн эле сен баягы сумкаңды көтөрүп алып базарга барып келген жоксуң да. Ошол ар бир мамлекетте өзүңдүн баскан издериң бар. Өзүңдүн тарткан кыйынчылыктарың бар. Анан ошол кыйынчылыктарды жеңип, анан акыры ушул жерге келип атасың. Ошол өзүңдүн кандайдыр бир деңгээлде көздөгөн максатыңа жетиш үчүн. Анан сен айткан ошо Акылтайдагы мына ушул тапта Чикагода биздин Кыргыздын көрүнүктүү жаштарынын бири десем болот. Керек болсо ошол жаштарга үлгү болуп, дайыма жардамга муктаж кишилерге колун сунган биздин сыймыктана турган инсандардын бирөөсү. Эми сен ошол ушунча билим алдың, тажрыйба топтодуң. Мен ошол жакшы билем, сен жана балдарды чет жакка окууга даярдап, анан ошолорго кандайдыр бир туура багыт берип атасың. Ошол жөнүндө да бир аз айтып кетсең, кеңирээк кылып да элдерге түшүндүрүп берсең. Албетте, бул жакшы суроо болду. Негизи мындай экен да. Мына азыр жана өзүм айтып кеткендей, 19 жылдан бери дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөлөрү бул Америка, Германия, Япония бул дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөлөрү да. Анан бул өлкөлөрдө ошол өзүбүздүн күчүбүз менен билим алдык, тажрыйба алдык. Анан адам алган ошол билимини, тажрыйбасыны эгерде кийинки муун менен, жаштар менен бөлүшпөсө, анда алган билимдин менимче эч кандай пайдасы жок болуш керек деп ойлойм да.
Себеп дегенде эми Кудай билет, Кудай кимибизге канчалык өмүр берген. Эгерде биз мисалы үчүн эртең бирдеме боло турган болсок, ошол 19 жылдык билим менен тажрыйба биз менен кошо кетип калат. Анда биздин алган эч бир элге же башка бир кийинки муунга пайдабыз тийбесе, алган билимдин чет жактан эч биринин пайдасы жок деп ойлойм да. Себеп дегенде мына өткөндө деле былтыр кече жакында бир дос балам айтып калды. Бир профессор айтат дейт, сабакта отурсак, дүйнөдө эң бай өлкө кайсы деп суроо берди дейт. Анан ар кандай өлкөлөрдөн эмелер бар дейт, студенттер бар, айтат дейт, бирөө Германия, бирөө Америка, бирөө тияктан бияктан дейт. Анан сабак берип аткан профессор дагы өзү еврей дейт да. Анан айтты дейт, нет, эч кимдики туура эмес дейт. Дүйнөдө эң бай өлкө бул баягы мүрзөлөр дейт да. Себеби канчалаган баягы пландар, канчалаган көп нерселер баягы ишке ашырылбай калып кетти дейт да, ошол жерде кетти дейт да, ошол кеткен адамдар мененчи. Мына ошол максатта мен баягы өзүмдүн алган ушунчалык билимимди, тажрыйбамды чындыгында барып жаштар менен бөлүшүп, өлкөгө пайда берсем деген ниетте бардык нерсе риск алып Кыргызстанга бардым. Эгерде чындыгында өзүм кызыкчылыгымды ойлосом, мен Америкада же Германияда жыргап жашап жүрөсөм болот да. Бирок мен тилекке каршы алган билимди, ошол тажрыйбаны мен мамлекетке пайдам тийгизишим керек деп Кыргызстанга чоң риск алып бардым. Анан ал жака барганда албетте менин эң чоң биринчи максатым ушу компанияны ачып атканда, мындайча айтканда, компаниянын негизги максаты Кыргызстандагы жаштарды ошол дүйнөлүк стандартта даярдап, булардын чет өлкөгө чыгып сапаттуу билим алуусуна шарт түзүп берүү. Эмне үчүн дегенде, азыркы учурда мына Кыргызстанды көрүп атабыз, билим берүү деңгээли күндөн күнгө төмөндөп баратат. Ошол эле учурда билим алган менен бизде эртең диплом алган менен же жумуш жок. Жумуш тапкан учурда эле айлык акы 5 миңден 15 миң сомдон ашпай атат да. Анан мына жакында эле мага ушул медакадемиядан 2 бала келип кетти. Ординатураны бүткөн балдар экен. Байкеде 1 жылдан бери жумуш таба албай жүрөбүз дейт да. Анан айтат, бир клиникадан жумуш чыгып атат дейт, барып иштейик десек айлык 5 миң сом дейт. Ага кирейик десек 15-20 миң сом шапка сурап атат дейт. Эми элестетиңиз, сиз 10 жыл билим алсаңыз, анан сиздин билимиңиз бааланбаса, сиздин алган билимиңиз, эмгегиңиз бааланбайса, анан мына ошонун айынан бардык кыргыздар азыр чет өлкөгө чыгып кетип атат. Биз муну кантип токтотобуз билбейм. Анан албетте баягы билим деңгээлде түшүп кеткен үчүн бизде азыр жаштар баары эле сыртка агылып кетип атат. Бул темп менен чындыгында реалдуу карап көрсөк, Кыргызстан дагы 10-15 жыл өнүгүшү өтө кыйын да. Азыр эмне кылыш керек? Азыр мүмкүн болсо кадр даярдаш керек. Эмне үчүн дегенде, Кыргызстанда эң негизги байлык бул кадр маселеси болуп эсептелиш керек да. Себеп дегенде биз Казакстан же болбосо Түркмөнстан сыяктуу бизде өтө кем байлык көп эмес. Алардай бай эмеспиз. Муну дагы даже кече ошол мен Германия келерден мурда Американын посолу ошол Донат Лумен жолукканыбызда да ал айтты да. Мен кыргыздарга аябай сыймыктанам, аларды көбүрөөк колдойм дейт. Себеп дегенде башка кошуна Орто Азия өлкөлөргө караганда силер билимге көбүрөөк умтуласыңар. Ошон үчүн мен кыргыздарды дагы көбүрөөк колдойм дейт да. Мына ошол максатта биз азыр Кыргызстанда жаштарга бир аларды дүйнөлүк стандартта даярдашыбыз керек болуп атат. Эмне үчүн? Биринчиден бизде билим деңгээли начар. Балдардын, жаштардын интеллектуалдык деңгээли түшүп баратат. Себеп дегенде китеп окушпайт, өзүн өнүктүрөйүн дешпейт. Мына ошондуктан менимче биринчи очередде дүйнөлүк стандартта даярдаш керек. Анан азыр билесиз, мына global person деп дүйнөлүк адам же болбосо баягы глобалдуу адам деген термин пайда болгон да. Бул термин кайдан келип чыкты? Мына биздин жаштар чет өлкөгө чыгып университеттерге барып, Америка же Германияга барып окуп атканда дагы аябай кыйналып атабыз. Себеп дегенде фундамент начар да, аларда окуу системасы башкача. Например, Америка же Германияда бир сабактан профессор айтат, сен төртөөң бир группасын, силердин темаңар ушул, эмки класска ушул сабакты теманы изилдеп келесиңер да презентация кыласыңар. Биздин кыргыз жаштары азыр презентация эмне, research деген эмне, изилдөөнү кандай кылыш керек билишпейт. Жана ошондой эле мына Америка, Европага барганда, сен университет бүткөндөн кийин компанияга жумушка кирип атканда атайын өздөрүнүн талаптары бар. Например, сен англис тилди мыкты билесиңби, сен компьютер колдонгонду мыкты билесиңби, сен команда менен иштегенди билесиңби, сен проблеманы чечкенди билесиңби, андан сырткары интеллектуалдык деңгээлиңе карайт. Жана ошондой эле мына дүйнөнүн эң бай адамдары, Билл Гейтс, Стив Джобс, Джек Маларды алып карасак, алардын өзүнүн берген советтери бар. Айтат, көбүрөөк китеп окугула дейт. Себеп дегенде адам көп окуган сайын баягы акыл эси өрчүйт, дүйнөгө болгон көз карашы өзгөрөт, кругозору өсөт дегендейчи.
мына ушунун баарын топтоп келгенде, мындайча айтканда, бир адамда азыр болуш керек болгон сапаттар бар. Мындайча айтканда, эгер ушул сапаттар сизде болсо, анда сиз менимче ошо global person, дүйнөлүк стандарттагы адам болосуз да, сиз эч жерде эч качан жумушсуз калбайсыз деп ойлойм да. Вот, анан биздин максат эми ушул стандартта балдарды даярдап, чет жакка барып сапаттуу билим алса, анда Кудай буйрса Кыргыздын келечектеги мыкты жаштары чыгат деп ойлойм. Мына азыр деле уже жакшы балдар даяр болуп калды, кадр. Кыргызстанга өз салымын кошо турган мыкты кадрлар бар. Америка болсун, Германия болсун, Япония тил десе тилди билет, билим десе билим бар, тажрыйба бар, финанс жактан жетиштүү болгону, менимче бул жаштарды бир бириктирип, колдоп, ошолорду мына Кыргызстанга алып келип, бийликте бир жакшы жерлерге алып келип колдонсо, анда менимче Кыргызстанды бат эле бир 5 жыл ичинде өнүктүрүп койсо болот. Эмне үчүн? Мына мен мисал катары Японияны айта кетет элем да. Япония биздей эле өлкө. Кичинекей 130 миллион калкы болгон, бирок эч бир кем байлыгы жок. Жана ошондой эле 90% продукта сырттан келет. Эме элестетиңиз. Дүйнөнүн эң чоң компанияларын карап көрсөк, бүт япондордун. Мына чоң техникаларды чыгарган ошолор. Мына Komatsu тигинде мына баягы кран, трактор чыгарганчы. Муну кандай кылып атат? Мына ошонун баары билим менен. Же болбосо Кореяны алып карайлы. Кореяда өнүгүүсү мына акыркы 20-30 жылда эле болгон. Алар да айтышат, Кореяда бир убактарда аябай кыйын убакка келип калганда, анан булар кантип өнүгөбүз деп, булардын бир гана жолу болот. Алар айтат, эң негизгиси эме дейт, ошол элдер бүт болгон байлыгын мамлекетке алып келип берет. Анан мамлекет эң кыйын балдарын тандайт да, ошол балдардын баарын Европа, Америкага чыгарып окутуп, 4 жылдан кийин ошол бүткөн жаш 24-25 жаштагы балдарды алып келип, коркпостон эң кыйын баягы жогорку мамлекеттик эме жогорку жерлерге алып келип койду да, мына ошол балдар Кореяны көтөрүп кетти да, өнүгүп кетти. Тоже япондор. Бизде эмне үчүн болбосун? Эң негизгиси бул эң чоң байлык бул адам ресурстары. Биз мына ошон үчүн кыргыздар билимге көбүрөөк басым жасасак, анда биз деле ошол Япония, Корея сыяктуу 5 жыл болбосо дагы 10-15 жылда эң алдыңкы өлкөлөр катарына кире алабыз. Себеп дегенде бизде 5-6 миллион калп бар. Аны биз алаканга салып багып алсак болот да. Мына азыр тилекке каршы 6 миллион болгонубузга карабастан 2 миллион адам кыргыз яраны азыр сыртта жүрөт, темселеп да. Бул деген эмне? Мына бул өтө мындай уят нерсе да. Уят нерсе. Муну бул абалга алып келген азыр ошол биздин бийликтеги адамдар болуп атат. Болбосо мына Кыргызстанды айтып атпаймынбы? Оңой эле 5 жыл, 10 жыл ичинде жөн эле өнүккөн өлкөлөр арасына киргизип койсо болот. Мунун көптөгөн жолдору, даже программаларды иштеп чыкса болот да. Мына бир эле мисал айта кетейин. Мына жакында эле Германиядан баягы Мюнхен шаарын билесиз да. Мюнхенден бир немис киши Кыргызстанга келип кетти да. Анан бүт Кыргызстандын бардык жерлерин кыдырып көрүп аябай таң калат. Ошол киши айтат, эме дейт да, ошол Мюнхенге дейт жылына 10 миллион турист келет экен. Элестетиңиз, 10 миллион дейт. Анан дейт, Мюнхенде эчтеке деле жок дейт. Эски шаар дейт, болгону пиво бар дейт, анан жанагы Бавария футбол клубу бар, BMW, башка эчтеке деле жок дейт. Силердин өлкөңөр дейт, Швейцариядан дагы кооз экен дейт да. Даже дейт, эгер Мюнхенге 10 миллион турист келип атса дейт, бул өлкөгө 100 миллиондогон турист спокойно келет дейт. Анын үчүн эң негизгиси бирок шарт түзүп бериш керек. Силерде элементарный жолдор жок экен, туалеттер жок дейт, сервис жок дейт да. Эгерде биз мына ушуну эгер ишке ашыра алсак, бул көп деле кыйын нерсе эмес. Жол менен бир отелдерди, туалеттер салып коюшчу. Анда бизге 100 миллион деген туристтер келет. Мына мен өткөндө изилдеп көрсөм, Германиядан келген бир студент турист эле, мына студент да, булар студенттер эң эме кедейлер болот да. Кыргызстанга 1000 евро таштайт экен. Бул минимум. Мына минимумдан эсептеп келгенибизде эле 100 миллион турист келсе, 1000ден көбөйткөндө эле канча миллиард болуп атат да. Мына бизге баягы экономиканы көбөйтүштүн дагы бир жолу да. Себеп дегенде Кыргызстан азыркы учурда мына билесиз, акыркы 5 жыл ичинде дүйнөдөгү эң алдыңкы өлкөлөр арасына кирип атат туризм тармагында. Эмне үчүн туристтер бизге көп келип атат? Себеп дегенде азыр баягы Европа, Турцияга караганда бизге көбүрөөк басым жасай баштады. Мунун бирден бир себеби туристтер уже
эмеден тажаганда жана мисалы үчүн Римге же болбосо Миланга барса эски эле зданиялар анан ошол эле нерсе да. Азыр эмне проблема? Элдерде жанагы психологический проблема, жумуш көп, технология, чоң шаарлар, анан стресс көп болгончу булар барып ошо стрессти жоготкусу келет. Буларга чем Италия же Франция же Турцияга баргандан көрө Кыргызстанга келип, например, тоодун башка чыгып, боз үйдө жатса, ат минип, китеп окуп жүрсө, мына ошол жакшы да. Азыр туризм ошол жака мындайча айтканда көбүрөөк басым жасап атат. Эгерде биз ушул тармакты жакшы бир реклама кылып, шартты түзүп эме кылсак, анда Кыргызстандын эң чоң кирешелеринин бирөөсү бул туризм тармагы болот деп мен айта алам да. Мына сен туура айтып атасың. Мен баягы чыкпай турган көз эле чыгып кетти өз эле деп. Эми мен деле айтпайын дедим элем, бирок акыркы убакта мен ушундай бир максат койдум. Негизи саясат менен деле ишим жок эле. Бирок ушу сен айткан жанагы биздин жаштарды көрүп, анан Кыргызстандын акыбалын көрүп, мен ошол ишке барышты туура деп таптым да. Анан эми мен сага мына айттым, экөөбүз кенен сүйлөштүк. Ошол биздин мекендеш мигранттардын партиясын түзөлү деп атам. Эмнеге? Мага саясаттын кереги жок. Мен депутат деле болбойм. Мага андай мындай максатым деле жок эле да. Анан ушу жаштар мына сага окшогон канча кыздар менен, канча балдар менен сүйлөштүм. Германияда, Японияда, Австралияда, Америкада, Канадада, Кореяда, деги эле койчу, бардык жерде, Түркия, Россия, биздин ушул сага окшогон билими аябагандай жогору жаштарыбыз көп экен. Ошолорду сен айткандай мамлекеттин кызыкчылыгына иштетүү максатында бизде азыр бир эле жолу бар экен. Биз ошол мына 2 жолу революция кылып көрдүк. Эмне таптык? Канчалаган жарандарыбыздан айрылдык. Аягы дагы деле эмне, баягы эле болуп атпайбы? Ошон үчүн бизди бир гана сен айткандай билимдүү жаштар, ошо дүйнөлүк таанымы кенен, тышкы саясатты билген, тышкы экономиканы билген ушундай жаштарды алып келбесек биз оңолбойбуз. Сен бүт баарын туура айтып атасың да. Ошол багытта азыр ушул мигранттардын партиясы деп атам. Себеби мигранттарды биз мындай бир саан уй катары эле көрүп калды да мамлекетчи. Алардын акчасын пайдаланып, бирок мигранттарга эчтеке бербейт. Жылуу сөзү да жок айткан, бермек турсун. Анан ошол негизде ушундай бир партия ачып, эмдиги жылкы келе жаткан шайлоого жалаң ошол сыртта билим алган, эми сыртта десе эле такыр эле бөлүнбөйүн, Бишкекте деле күчтүү жаштар аябай көп. Иши кылып бүт жаштарды толуктап бир чоң күч кылып, анан ошол шайлоого катышып, мындай айтканда мыйзамдуу жол менен анан жаштарды ушул Кыргызстандын саясатына аралаштырсам деген ой менен ушул ишти баштап атам да. Себеби мына мен жакында эле сүйлөштүм, ушул жерде илимдин докторлору бар экен. Жөн эле бир чемодан менен келип, бүгүнкү күндө канчалаган кызмат орундарын берген чоң бизнесмен балдар бар экен. Сага окшогон бир эмес 4-5 диплом алган, чет жакта алган, тажрыйбасы мол жаштарыбыз бар экен да. Анан ошолордун башын бириктирип, мен ушу уюштурууга катары баарыңарды бир мындай бир партиянын алдына чогултуп, эми ушундай сөздү айтышка туура келип атат да. Анан кийин бир чоң күч болуп, ушул Кыргызстан үчүн мындай бир жаңылык киргизели деп. Эми азыркы тапта көрүп атабыз, мына парламентибизди караңыз. Башка министрликтерди карагыла, жылыш жок, айтыла турган жаңы идеялар жок. Баягы эле айланып тегеренип эле кызматталашкан, биринин артын бири чукуган, ушундай эле жашоо болуп калды да. Эгерде парламентке ушу сага окшогон жаштар келсе, 3-4 тил билген, 3-4 диплому бар, мол тажрыйбасы бар, ошол парламенттин жүзү болот эле. Жанагынтип кээ бир биздин депутаттарга окшоп шапкеңерди баса кийип уялбайт элеңер. Силерде эч кандай кейджи номери жок эле, элдин баары тааныйт эле. Ошон үчүн менин максатым ушул күндөрү Кудай буйруса мына жакындап калды, жакында регистрациядан өтсөк, андан кийин ушу жалпы баарыңды бириктирип, биз жанагынтип бир кишинин артынан ээрчиген партия эмес, ошол топ болгон билимдүү жаштардын артынан ээрчи турган партия кылалы деген ушундай максатым бар да. Ооба, негизи Кылычбай аке, идеяңыз аябай жакшы, туура иш баштап атасыз.
себеп дегенде азыркы учурда чындыгында кадр даяр болуп калды ужечи. Мына жана айта кеткендей Америка болобу, Германия, Япония бүт уже кадр даяр. Билим десе билим, тажрыйба десе тажрыйба, тил десе тилди билген. Бирок бир гана проблема ушул жаштар бириге албай атабыз да. Албетте эми буларды бириктире турган бирөө болуш керек. Анан ошол жаштардын баары эле мамлекет үчүн кызмат кылсак дейт. Анан эч кимисинде деле жанагындай жанталашкан эме жок да, мен депутат болуп коеюн же болбосо тигиндей болоюн депчи. Бул жерде баягы мандаттан дагы элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи орунда болуш керек болуп атат да. Бизде тилекке каршы жанагы парламентте отургандардын азыр эч бири ошол парламентте депутат болууга татыктуу эмес. Анан бизге Кыргызстанга мынчалык чоң көп депутаттын кереги жок. Мына Швейцарияны алып карасак, 7 адам башкарат. Ошо 7 адам закон чыгарып эме кылат да. Биз 120 адамды жөн эле багып жүрөбүз да. Менимче мына канча жылдан бери ошол бийликте дагы деле 20-25 жылдан бери жүргөн адамдар жүрөт да. Эгерде ошолор бирдеме кыла турган болсо, азыркыга чейин кылат болуш керек болчу да. Мына кээ бирлерин таң калам. Дагы деле Текебаевди макташа чыгарыш керек, анан Жапаровду дейт. Айланайын. Бул кишилер мына 25-30 жылдан бери бийликте жүрөт. Эгерде бирдеме мамлекет үчүн кыла турган болсо, ушул убакка чейин кылмак да. Биз азыр жаңылануу керек. Бизге жаңы нерсе керек. Текебаев эмес, бизге Жапаров эмес, бизге Кыргызстандан чет жакта окуп, билими күчтүү же Кыргызстандагы жаштар керек азыр. Биз мына Украинадан чоң сабак алышыбыз керек болуп атат. Анан албетте баягы бул жерде эң негизгиси, мисалы үчүн бийликке келе турган балдар, мен ишенем, эч биринде анда мен бийликке келе министр болоюн деген деле нерсеси жок. Бирок ошолорду алып келиш керек болот. Биз алардын билимин колдонушубуз керек, алардын тажрыйбасын мамлекет үчүн колдонуш керек болот да. Себеп дегенде мамлекеттин өнүгүүсү бул билимдүү жаштардан гана көз каранды. Биз эмне үчүн өнүкпөй атабыз? Мына карап көргүлө, азыр бийликте отурабы же башка жерде мамлекеттик мекемелерде отурган адамдар даже атыны жаза албаган, арыз жаза албаган адамдар отурат да. Биз кыргыздарга, Кыргызстандагы бүт элге кайрылып кетет элем. Мына шайлоодо биз ушул нерсеге өзүбүз барып атабыз. Тууганчылык, жердешчилик кылып, же болбосо жана трайбализмге барып атабыз да. Биз муну токтотушубуз керек. Биз жана шайлоодо мурда ар бир ошол кандидаттардан өзүнүн программасын сурашыбыз керек. Аларды дебаттарга чакырышыбыз керек, угушубуз керек. Кимдин программасы кандай? Анан партияда кимдер бар? Кыргызстан эч качан бир адам менен өнүкпөйт. Муну биз билишибиз керек. Даже азыр бизге Путинди алып келсең да Кыргызстанды өнүктүрө албайт. Себеп дегенде өнүгүү бул команда менен боло турган нерсе. Бул жерде билимдүү жаштар. Мына жок дегенде Кыргызстанга азыр биз 100 гана билимдүү ошо чет жактан тил билген билимдүү жаштарды алып келсек, жана айтып кеткенде бат эле өнүктүрүп койсо болот. Бизге жана Текебаевдин же башкасынын анын деле кереги жок. Азыр жаштар керек, билимдүү жаштар керек. Баягы бийликке умтулган эмес, баягы Кыргызстанды чыныгы өнүктүрөм деген, бир жаңылануу жасайм деген. Буга болгону менимче билим керек, тажрыйба керек, эрк керек. Кыргызстанды бат эле көп нерсени өзгөртүш керек. Мындайча айтканда, жаңыдан баарын тазалаш керек болуп атат. Себеби түп тамыры менен бизде уже баягы коррупция чирип, уже болбой калды да. Тилекке каршы бул баягы чындыкты айтышыбыз керек. Буюрса бирок муну оңдосо болот. Буга убакыт керек, анан аракет кылыш керек, биригиш керек менимче. Ошон үчүн мен сиздин жанагы айтып кеткен идеяңызды колдоймун. Ошо чет жактагы эле эмес, Кыргызстанда дагы эң күчтүү балдардын баарын башын бириктирип, бир келишимге келип, анан ошолор менен бир жакшы команда түзүп, аракет кылса, эл деле колдойт болуш керек деп ойлойм да. Туура айтасың. Себеби азыр эл ошо сен айткандай жаңыланууга даяр болуп калды. Себеби акчаны алып шайлап көрдүк. Сен айткандай тууганчылык менен, жердешчилик менен да шайлап көрдүк. Биз эми баардык жолдорун көрдүк. Эми бир гана ушул баарын жыйыштырып, билимдүүлөр гана алдыга сүйрөп кете турган мезгил келди да. Мен ушул ишти баштагандан бери бир 20-30тан ашык четте жүргөн, ар кайсы дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунда жүргөн жаштар менен сүйлөштүм. Баары бири дагы ушинтип бир депутат боломбу деп мындай ошол жөнүндө сөз да кылган жок. Мисалы Америкада жашаган, ушул жерде бир ийгиликке жетишкен биздин кыргыздын жараны депутаттын айлыгынан, чынын айтайын, 10 эсе көп деп атат. Ага кызык эмес, барып ал жерден акчасына кызыгыпчы. Ошолор күйүп атат. Мына дейт, байке сырттан карап атабыз дейт. Эми
чын айтайын, мекендин баркын мигранттан кыйын билген киши болбос. Себеби четте жүргөндө биз жакшы билебиз мекендин баркын. Ошол ар бир ооруса ооруп, күлсө күлүп, ыйласа ыйлап турабыз. Анан ошол баары бир жапа тырмак айтып атат. Ушул бир чогулуп бириксек эле бир чоң күч болобуз деп. Кудай буйруса, биздики аз эле кадамдар калды, ошого жетип калдык. Себеби мен ушунчалык чын айтайын ыраазы болуп атам. Биздин жаштар мына Германияда болобу, же болбосо ошол Австралияда болобу, Японияда болобу, же Америкада, Канадада болобу, баары жапа тырмак бир эле сөздү айтып атат. Биргели байке, туура айтасыз, мынакей кызматты кылалы деп атат. Башка эч нерсе сураган жок. Кызмат жанагы ордуна да кызыккан жок. Идеяларды айтып атат. Эми мен угуп отуруп айтып атам, балдар, мен силердей билимим жок. Ошон үчүн мен силерге сүрөөнчү гана болуп бере аламын. Башыңарды кошуп, мынакей деп туруп колуңарга жилекти карматамын дагы, анан кийин андан аркы ишти силер алып кетишиңер керек. Биз калың эл, артыңарда журт, силерди колдоп гана ушу силерге ишеним көргөзүп турушубуз керек депчи. Туура. Аябагандай сен туура сөздөрдү айттың. Мына ол жерде дагы элдер сурап атат. Бул жерге суроолорго дагы жооп бере кетели. Мен окуп коеюн. Негизи бүгүн аябай активдүү катышып атат. Маегибиз жакшы, Кудай буйруса, жакшы деңгээлде. Бишкекте мына мен кызымды окутат элем, Бишкекте адресин айта аласызбы дейт. Биздин адресибиз ошо Горький Алматинкада, бизнес центр Алатон 7-нчи этажындабыз. Ошол жака келсеңиздер, биз азыр мүмкүн болушунча ар бир ата эне бала менен индивидуально иштегенге аракет кылып атабыз. Анан мен айта кетет элем, баягы азыр ата энелер да түшүнүп калыптыр, айыл жергесинде деле баланы окутуш керек, чет жакка чыгаш керек экен депчи. Бирок бул нерсени эрте башташыбыз керек болуп атат. Себеп дегенде бизге көбүнчө 11 класска келип кайрылат. Анан байке мен Америкага барат элем, Германияга барат элем. Бирок чындыгында сурап келсең, англисче билесиң, TOEFL барбы же немис тилин билбейт да. Анан кыйын болуп атат. Ошон үчүн менче биз эрте жаштан башташыбыз керек болот. Мына 7-нчи класстан баштасак, например, сиз балаңызды алып келсеңиз, сиз менен отуруп баланын жөндөмдүүлүгүгө карап, балага 5 жылдык план түзүп, бул бала 11-нчи класста бүткөндө кайсы өлкө бар, эмнени окуш керек. Анан азыр муну эмне үчүн кылышыбыз керек болуп атат? Себеби Кыргызстанда азыр ата эне балага багыт бере албай атат, мугалим мектептен багыт бере албай атат, коом багыт бере албай атат, мамлекет багыт бере албай атат. Мына ошон үчүн биздин миллиондогон жаштарыбыз өз жолун жоготуп, баягы адашкан маршрутта эле болуп жүрөт да, эмне кылышты билбейчи. Бул чындык. Мына ошонун айынан эптеп эле мектепти бүтүп алып, аттестат алып, Россияны көздөй кетип атат. Россияны мына көрүп атабыз, ал жакта канчалык кыйын болгон. Андан көрө эгерде биз 7-нчи класстан жакшы бир балага 5 жылдык план түзүп, например, да, эрте жаштан чечишибиз керек эмне окушту. Анан бул жерде албетте эң негизги нерседен бирөөсү дагы окууга тапшырып атканда да кесипти туура тандаш керек экен. Себеп дегенде эгерде жанагы туура кесипти тандабасаң, анда жанагы окуган 5 жылдык эмгегиң текке кетип калышы мүмкүн. Себеп дегенде азыр мына глобализация, азыр жанагы бардык нерсе информацион технологиянын негизинде болуп калды. Биз мындан 5 жыл, 10 жылдан кийинки кадамды ойлошубуз керек. Кайсы тармакты окуганда ошого көбүрөөк талап болот, кайсын менен окуганда жумуш таба алат. Анан Кыргызстанга келечекте кайсы тармактагы адистер керек. Мына ушунун негизинде биз бир багыт бергенге аракет кылып атабыз да. Мына туризм тармагы болсун, IT тармагы, бизнес тармагы. Анан баланы 7-нчи класстан баштасак, анда 5-11 класска мен айтканда биз атайын баягы өзүнүн программасы бар. Бул жөнүндө дагы кененирээк маалымат берип кетем бираздан. Балага биринчи тилди үйрөтүшүбүз керек. Андан кийин баланын интеллектуалдык деңгээлин көтөрүш үчүн балага көбүрөөк китеп окуганды, баягы изилдөө кылганды, убакытты туура пайдаланганды, максат койгонду, максатка жетиш үчүн план түзүү керектигин баарын үйрөтүшүбүз керек. Мына буюрса биз ошонун негизинде 11 класска чейин даярдай алсак, анда 11 класста баланы каалаган өлкөсүгө, каалаган университетке барып окуганга толук мүмкүнчүлүк бар. Азыр Европа, Америка, Япония бардыгында аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Даже бекер окуганга гранттар бар. Анын үчүн албетте алардын өзүнө эле баягы англис, андан кийин экинчи ошол TOEFL, SAT экзамендер бар. И баланын интеллектуалдык деңгээли. Биз ушул тармакта балдарды жакшы даярдасак, анда биз жүздөгөн, миңдеген балдарды дагы сырттан чыгып, сапаттуу билим алып, келечекте Кыргызстанга өз пайдасын алып келе турган жакшы бир мыкты кадрлар даярдасак болот да. Жакшы, могу менин телефонумдан болуп атабы, же сенин интернетиңен болуп атабы? Бул аяк жагы бир аз эме болуп кетип атат.
Мен де билбейм, жакшы да эле болуп атат. Азыр жакшы эле болуп атабы эми? Балким бул жерде дагы мындай суроо болуп атат. Мхм. Кызым АУЦАнын политология факультетин бүтүп жатат. Магистратураны Мхм. Америкадан окуйт элем дейт. Жардам бере аласызбы дейт. Албетте бере алабыз. Бизде азыр мүмкүнчүлүктөр көп. Өзгөчө Америкага мына мен айта кетейин, 2018 жылы биз 45 баланы Америкага тапшырып, 39 балага виза алдык. Бул Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу рекорддук даражага жетти да. Мындайча айтканда, виза статистикабыз 85% түздү. Албетте биз деле 100% гарантия берген жокпуз. Бирок биз атайын өзүбүз бир жана GAG деген бир система, методика менен иштеп атат. Бул ошол япондордун, немистердин, Американын системасы. Мына ошол система менен атай өзүбүз даярдап тапшырган үчүн бизде 39 бала виза алды, 45 баланын ичинде. Бул өтө чоң көрсөткүч. Мына буюрса дагы азыркы учурда актив эмелерди 50-60га жакын баланы магистратурага тапшырып атабыз, бакалавр 552. Бизге келип дагы ал жактан кененирээк маалымат алып кайрылса болот. Биз колдон келишинче жардам беребиз. Бул жерде ойлорду жазып атат. Чет жактагы жарандарыбыз Мадумаровду колдошот. Ошол колдоолор менен да биригүүлөр болсо чоң ийгиликтер жаралат. Эми мындай да ар кимдин тандоосу ар башка болот. Бирөө бирөөнү колдойт, бирөө бирөөнү колдойт. Анан сен мени колдо же мен сени колдойн деген бирөөнү мындай бир кыйын да. Жанагы бийликтегилер гана ошону жасай алат, анткени аларда административдик ресурс бар да. А жөнөкөй кишини ошол аягы угулбай калып атат да. Жөнөкөй кишини муну колдо, тигини колдо деш кыйын. Эми мен деле Адахан Мадумаровду чын айтайын көргөн да эмесмин, жолуккан да эмесмин. Бирок саясатчы катары мындай угуп көрүп жүрөм. Бул киши деле 20-30 жылдан бери, Союз тарагандан бери ошо бийликте келатат. Парламент деген бул эң жогорку бийликтин бир бутагы. Анан эгер ушуга чейин бир өзгөртүү киргизе алышпаса, булар чынын айтайын эски гвардия деп коет булардычы. Эгерде силерде жаңы идеяңар болбосо, ушуга чейин алдыга жылдыра албасаңар, ошол жерде жүрө бербей, андан көрө ошол артыңардан ээрчитип жаштарды алып келип, жаштарды алдыга чыгарган менимче туура болмок. Анан а кишинин айтканы чечендиги мындай кыйын, бирок практически иштерин алып келгенде мына ушул күнгө чейин а киши жөнүндө да ар ким ар кандай ойлорду айтат. Мен болсо чын айтайын жаман деп да айтпайм, жакшы деп да айтпайм, бирок менин көз карашымда булар ушунча жыл 28 жылдан бери бийлик бутагында жүрүшкөн, алдыга жылдыра алган эмес. Ошон үчүн биздин уучубуз кур эмес. Билимдүү, тажрыйбалуу жаштарыбыз аябай көп. Эмне үчүн биз ошолорду чыгарбай эле, анан эле бир 5 эле кишинин артынан ээрчип калышыбыз керек. Давайте андан көрө жаңыларды, жаңы өзүбүздүн бүт баары өзүбүздүн балдар. Ошолорду чыгарганга аракет кылалы. Кылыч байке, туура айтасыз. Мен жана да ошону баса белгилеп кеттим да. Биз дагы деле жанагы Мадумаров, дагы деле Текебаев, дагы деле деп жүрөбүз да, айланайын. Бул кишилер мына Кыргызстан эгемендүү болгондон бери бийликте жүрүшөт. Не обязательно бир Кыргызстанга, мамлекетке пайда келтиришин же президент, же премьер-министр болуштун кереги жок. Эгерде пайда алып келе турган болсо, ушул убакка чейин бирдеме кылмак да. Биз жаңыланышыбыз керек, бизге жаштар керек. Бул кишилер Советтер Союзунда билим алган, ошол Советтер Союзунун доорундагы бир аң сезим менен келет да. Нет, биз азыр жаңыланышыбыз керек, бизге жаштар керек, жаңыча ойлонушубуз керек. Мына ошондо гана бизде өзгөрүү болот. Эгерде өзгөрүү боло турган болсо, ушул убакка чейин бул кишилер кылмак. Мына бийликтин ушул убакка чейин канчалаган бутактарында бул кишилер иштеп келди. Эмне кылды? Мына айткылачы, көзгө көрүнөрлүк эмне кылды? Эчтеке жок, айта албайбыз. Андан көрө мына жаштарды колдош керек. Менимче жаңылануу болуш керек. Жаңыланууга барышыбыз керек менимче.
Туура айтасың, мына көрүп атабыз, саясатчылар шайлоо жакындаганда айылдарды кыдыра баштайт, эл менен жолугуша баштайт. Мен чынын айтайын, мындай карап туруп күлкүм келет. Сен айылга барып атасың, ошол эми айылда азыр жаз жарыш деп коет. Жаздын ар бир күнү жылга тете дейби, ушундай деген сөз бар. Ошолорду чогултуп алып, анан кийин айтып атат. Эмне максат менен сенин көтөрүп келген баштыгың жок ошолорго, эй дыйкандар, мен силерге моундай проценти эң төмөнкү кредит берели, иштетип алгыла. Мен дыйкандар, силердин өндүргөн продукцияңарды биз могуяка сатабыз, моунча баадан сатабыз. А жөн эле келип акыбалын сурап, анан арманын угуп алып, анан ал ак үйгө жеткенче жарымы жолдо калат да, жарымы ошол жерде жоголуп кетет. Анан өкмөттөргө бирдеме дебиш болот. Андан эмне пайда? Ал элди аралагандан көрө жаңы идеяларды, жаңы программаларды кылып, чет жак менен иштешип, менин максатым мына миграция деп атпайсызбы, мигранттар. Бир кезде дворник болуп иштеген мигранттар бүгүнкү күнү ошол жерде, чын айтайын, алдыңкы бизнесмендер. Мына толтура ошол эле Россияны алалы, ошол эле Европаны алалы, ошол эле Американы алалы. Көчө такси айдап жүргөн балдар бүгүн IT тармагында иштеп атат. Чоң бизнестерди ачып алып, же болбосо мен деген университеттерди бүтүп алышып, банк системасында мына мактана тургандар аябай көп, чекесинен санап берем. Көп, аябай көп. Ошол мигранттарды пайдаланыш керек. Кандай? Мына туризм тармагында 1 миллион мигрант бирден эле турист алып келсинчи, канча пайда? Канчалаган, мына мен сүйлөштүм, тур фирмалар бар экен. Мына Германияда жана Нурзат кызыбыз, мына Южный Кореядан Асылкүл айтып атат. Мына быйыл мен да ошол Кореяны аябай кызыктырып атат, кызыгып. Америкада Алмаз деген дагы бир жигит бар эле. Жакында мына сүйлөшсөм, Америкадан туристтер келди эле, байке ошолор менен жүрөм дейт. Мына инвестиция. Биз сөзсүз эле Кыргызстанга чогулуп, ал жерден иш кылыш дагы эмес, ушул чет жакта жүрүп алып, Кыргызстандын экономикасына аябагандай зор салым кошсок болот. Биз айылдарды кыдырып, аларга алтын сөздөр менен убада бербейбиз. Биз ошол иш менен ар ким өзүнүн тажрыйбасын колдонуп, чет мамлекеттен арзан гранттарды, кредиттерди, же болбосо арзан техникаларды, ушуларды алып келүү менен бүт болгон жанагы өзүнүн мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, мамлекеттин ошол жылышына, алдыга жылышына, ошонун алдына өсүшүнө баягы иштеш керек да. Туура. Анан эми баягы биздин дагы бир жагы аң сезимибизди өзгөртмөйүнчө биз дагы алдыга жыла албайбыз. Мына четте жүргөндөр өзгөрүлүп келет. Айрыкча өнүккөн мамлекетте жүргөндөр такыр башкача болуп, аң сезими башкача болот. Көз карашы башкача болот. Мына биз акыркы убакта көрүп атабыз, митингден митинг. Анан биягында гей парад болсо деле ошол эле кишилер жүрөт. Эртең менен эртең уранга деп жүрсө деле ошолор эле жүрөт. Текебаевди колдосо деле ошолор эле жүрөт. Бул митинг менен акча таап калды азыр Кыргызстанда. Заказ алып, жанагы тойго тамада заказ алгандай эле менимче, митингчилер дагы заказ алып, анан давай мен мынча киши менен барам, мындай деп кыйкырам, анан мындай кылам деп. Себеби ошол эле бардык жерде карасаң бир эле жүздөр жүрөт да. Чындап күйгөн киши жок кесе, ошол бир нерсени шылтоолоп бир максатка жетиш ушундай болуп калды да. Туура, баягы азыр элди ойлоп калды да, өзүнүн кызыкчылыгы менен эле гана көп эмеле бийликтеги адамдар өзүнүн эле кызыкчылыгын ойлоп калды. Алар өзүнүн бизнесин гана кургуп калыш керек. Билбейм, эгерде мен ошолордун ордунда болсом, жөн эле отставкага кетип калса болот да. Мында Японияда мындан канча жыл мурда бийликке социал-демократтар келди. Канча жылдан кийин алар келип атканда бир сөз беришти да. Эгерде биз бийликке келсек, мындан кийин Америкага көз каранды болбой, өз пикирибиз, өз ой пикирибизди, өз эмебизди өзүбүз чечебиз депчи. Анан бир жылга жетпей булар отставкага кетти. Отставкага кетип атканда дагы айтышты. Кечирип койгула, элден кечирим сурап, биз ошол силерге берген сөздү аткара албадык, сөздү тура албадык деп эркекче эле отставкага кетишти да. А бизде эмне? Мына канча жылдан бери жүрөсүңөр? Эмне жетишпейт, мен түшүнбөймүн да. Байлык бар, бардык нерсе жетишет да. Андан көрө унчукпай эле колубуздан келбейт экен, мына жаштар келсин деп унчукпай кетип калса, ошондо дагы чоңураак бир эмеге татыктуу болмок да буларчы. Ооба. Мына мен азыр мындай элестетем да. Мен дегеле ген байлыктарды касканга аябай каршымын да. Ген байлык бул биздин Кудайдын берген белеги да. Мисалы, кээ бир мамлекеттин швейцарский банкта толтура алтыны бар.
Анан ошолор бир жерден кредит алса, арзан пайыз менен, арзан процент менен алат. Анткени алар билет булардын алтыны бар экен тиякта толтура. Биздин швейцарский банкта алтыныбыз жок. Биздин алтыныбыз, биздин байлыгыбыз тоолордун алдында катылган. Эгерде ушул темп менен казылып отурса, жакын арада жанагы биздин Кыргызстан тойдон кийинки дасторкондой болуп калат. Көкбаштыкка салып кеткенден кийин ошол жерде жарымы тиштелген боорсок, жарым стакан арак, жарым стакан сок, айрылган тытылган кагаз, шалтактаган тарелка, анан кийин иши кылып ушундайга айланып калабы деп коркосуң да. Ошон үчүн башка бир жагын, өнүгүүнүн башка жолун издеп, башка бир жактарынан аракет кылсак, балким башында кыйналарбыз, бирок келечекте ошолор жакшы болот эле. Сен айткан эле туризмди, айыл чарбасын өнүктүрсөк, мына биздин кыргыздардын эң күчтүү жагы азыр информационный технология аябай катуу өнүгүп келатат. Айтишниктер. Мына ошолорду колдоп, ошолорду окутуп, ошол Кыргызстанга отуруп алып эле өнүккөн жанагы алдыңкы ири компанияларга программаларды сатып иштесе болот экен да, ошондой кылат экен. Мына бул тармакта индустар ушундай иштер кылат экен. Мисал катары Тынчтык байке, мен өзүм дагы ошол Германияда SAP деген бир чоң IT компанияда иштедим да. Бул компания негизи Microsoft'тон кийинки дүйнөдөгү эң чоң компания. Бул компаниянын 2017-жылкы кирешеси 1 миллиард 176 миллиард доллар болду. Элестетиңиз, бир эле компаниянын да. Бул бир эле компания Кыргызстандын тышкы карызын жаап, калган 6 миллиард мен Кыргызстан өнүктүрүп койгон учурда эле чөнтөгүдө дагы 150 миллиард акча калып атат да. Эми элестетиңиз, IT тармагынын канчалык чоң бир эме экенинчи. Азыр мына мурда Америка, Европа сервисти IT тармагында Индиядан алчу эле. Азыр билим бул көбүрөөк IT тармагы Украина, СНГ өлкөлөрүнө эме кылат. Азыр IT тармагында сервис берип экспорт кылган биринчи орунда турган өлкө бул Украина. Жылга 4,5 миллиард доллардык сервис берет экен, экспорт кылат экен IT тармагында да. Например, Германиядан, Америкадан бир компания заказ берип эле программасын ошол жакта жаздырат да. 4,5 миллиард деген эмне? Биздин тышкы общий карызыбызга почти жетейин деп калган нерсе да. А муну биз, мисалы үчүн, эмне үчүн бизде колдонбосок? Мына ошон үчүн бизде азыр көбүрөөк баягы IT тармагында басым жасаган жакшы болот. Даже Обаманын айткан сөзү бар эмеспи? Ар бир адам өзүнүн деңгээлинде бир программа жазганды билиш керек депчи. Себеп дегенде адамдын негизги эле жашоосу же болсо мындан кийинки бардык жашоосу ошо программанын негизинде боло баштайт. Эмне үчүн? Себеп бардык нерсе автоматташтырылып атат. Бардык нерсе технологиянын негизинде болуп атат. Мына азыр жакында эле Америкада билесиз, Amazon эмеси, Amazon Go Store деп продукт саткан магазиндер ачып атат. Эч бир адам иштебейт. Бардык нерсе продукта упаковкаланып коюлган, баркоддор менен барып эле алып коюп чыгып кете бересиз. Сиздин телефондо бир app болот, ошол app киргенде эле автоматически жанып, канча продукт алып атасыз, канча эмеңиз карыз болдуңуз, автоматически шотуңуздан алып эле кетип атат да. Муну эмне үчүн айтып атам? Мындайча айтканда, 5 жыл, 10 жылдан кийин бардык нерсе автоматташтырылат. Азыр биз Кыргызстан өнүккөн өлкөлөрдөн 50 жыл, 100 жыл артта баратабыз. Мына Америка, Европа, Япония бүт уже автоматташтырылып атат. Даже 5-10 жылдан кийин машиналар уча баштайт. Бул чындык. Биз ушуну көрөбүз, буюрсачы. Просто буга биз даяр болушубуз керек. Ошого карап багыт алышыбыз керек. А биз каякта жүрөбүз Кыргызстан? Дагы деле бирөө чукулап баягы болбогон нерселер менен жүрөбүз да. Европа, Америка, алар айга кантип барабыз? Жаңы технологияны ойлойт. А биз болсо дагы эле баягы экиге бөлүнүп алып, айыл жерге солуп, анан түштүк түндүк болуп бөлүнүп, болбогон баягы кичинекей нерселер менен жүрөбүз да. Мына ушунун айынан биз көп убакыт жоготуп атабыз, көп энергия жоготуп атабыз. Мындайча биз муну менен алыска барбайбыз. Биз элдер ойлонушубуз керек. Жаштардын келечегин ойлонушубуз керек болуп атат. Өзгөчө чоң муундагы мына 40 жаштын жогорку мен агаларга, байкелерге, ата-энелерге айта кетет элем. Биз эгерде кийинки муунду ойлосок, анда буларга азыртан жакшы шарт түзүп беришибиз керек. Болгон баягы финанс жактан же мүмкүнчүлүгүбүздүн баарын ушуларга жумшашыбыз керек. Эгерде биз азыркы кийинки келечекке бир шарт түзүп бербесек, кийинки балдарыбыз дагы биздин кейпибизде кийип, анда Кыргызстан өнүкпөй ошол боюнча жүрө берет. Азыр биз хотя кыйналсак дагы, Кыргызстан өнүгүүсүн көрбөсөк дагы, анда биз хотя жок дегенде биздин балдарга бир шарт түзүп берели, ошолор окуп, билим алып, келечекте Кыргызстанды мына ошолор көтөрүп кетиш керек болуп атат да. Туура айтасың.
Туура айтасың. Эми менин оюмча көпчүлүк мындай бир мамлекеттин келечегин ойлогон жарандар бизге кошулат болуш керек. Биз деле ушул Кыргызстанда эле чоңоюп өскөнбүз. Кыргызстандын келечеги бизди дагы аябай ойлондурат. Ошон үчүн жалпы киришиш керек. Могул жерде Тимурлан Жомок деп жазып атат. Эми ошол жомокту айтыш үчүн Алмаз 20 жылдан бери окуп, ушунчалык тажрыйба топтогондо, анан сен каяктагы жомокту угуп атасың билбейм, балким сага жомоктур. Негизи жакшы маек болду. Менимче, эгерде ушунун ичинен ар бир ушу бизди көрүп турган уккандар жакшы пайдалуу жерин алса, менимче бүгүнкү экөөбүздүн маегибиз текке кетпейт деп ойлойм. Албетте ар кимдин ар кандай өзүнүн ою пикири болот. Баягы сени бери кара, бизди кара деп айта албайбыз, бирок түшүнө турган, бирге турган, алдыга жыла турган мезгил келди. Ошон үчүн баарыбыз бир кадам тыштап, баарыбыз бир багытта билимдүү, илимдүү, тажрыйбалуу ушул биздин жаштарыбыз менен алдыга жылсак, менимче жаман болбойт. Жанагы жердешчилик, тууганчылык дегенди ташташыбыз керек. Айткандан коркобуз дейт. Эми айткандан эмес, айткан жазаш керек да, жазаш керек. Эми айта эле бергенден деле тажап эле бүттүк да. Буга деле тигини айтып, бирөөнү айтып койсо ошону кыйын көрүп жазаш керек. Азыр иштей турган мынакей билимдүү, илимдүү жаштардын тажрыйбасын пайдалана турган мамлекеттин кызыкчылыгын мезгил келди. Эми менимче бүгүн айтайын деген, айталы деген ойду айттык окшойт. Алмаз, эгерде сен дагы толуктай турган же болбосо кыргыз элине, кыргыз жаштарына, деги эле жалпы дүйнө жүзүндөгү кыргыздарга айта турган саламдубайың болсо, айтсаң, сага эркин микрофон. Биринчиден, ошо Кылыч байке, сизге чоң рахмат. Ошол мени чакырып, ошол ой пикир бөлүшүп сүйлөшкөнүңүзгө. Андан кийин бул биздин маегибизди уккан бардык жердештерибизге терең ыраазычылык билдирем. Анан албетте биз ар бир адамдын ар кандай ою бар, бирөө ишенет, бирөө ишенбейт. Аны биз эркин мамлекет болгондон кийин ар ким эркин ой жүгүртө алыш керек. Менин айтарым, баарыбыз Кудай буйрса аракет кылалы, биригели, күч бирдикте дейт. Эч качан Кыргызстанды бизден башка эч ким ойлобойт. А бирок биз эгер биргеликте, биригип аракет кылсак, күч бирдикте дегенде биз чоң күчкө айлана алабыз. Кыргызстандын өнүгүүсүнө өз салымыбызды кошо алабыз. Кошушубуз керек, муну ойлонушубуз керек. Эгер сен кылбасаң, мен кылбасам, анда албетте бул Кыргызстан өнүкпөйт. Анан Тимурланга айтарым, билим керек эмес, Тимурлан. Бардык нерседе билим жатат да. Мына өнүккөн өлкөлөр бир гана ушу билим менен гана өнүгүп атат. Билимсиз эч жака өнүгө албайбыз. Билбейм сен кандай ойлойсуң, бирок мен сенин ой пикириңе мындайча айтканда эме көрсөтөм. Ар кимибиз ар ойду айта алабыз. Бирок мен ошол 19 жылдык тажрыйбамда көрдүм, ошол өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн Америка болобу, Германия бардыгы билим менен гана өнүгүп атат да. Билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат дейт. Билегиң күчтүү болгону менен сен бирди гана жыга аласың. А билим менен биз көптөгөн нерсени багындыра алабыз, өнүктүрө алабыз. Болгону буга ишениш керек. Анан баарыбыз аракет кылсак, Кудай буйрса Кыргызстан өнүгөт деп мен ишенем. Рахмат. Рахмат, Алмаз, сага аябай чоң рахмат. Кыргызстан, кыргыз эли билиш керек биздин ушундай уул кыздарыбыз бар экенин. Кыргызстандын өңү, Кыргызстандын жүзү жалаң эле митингде кыйкырып чыгып жүргөндөр эмес. Кыргызстандын жүзүн бизди дүйнөгө таанытып аткан илимпоз, билимдүү жаштар, биздин алдыңкы спортсмендер, чет жакта ийгиликке жетишкен, же болбосо Кыргызстанда ошол кыйкырып өкүрүп көчөгө чыкпай эле ишин кылып жүргөн биздин жаштарыбыз, биздин жарандарыбыз. Ошон үчүн дагы Кудай буйруса
Алмазга окшогон уучубуз кур эмес, дагы көп жаштар бар. Баарыңарды ошолор менен тааныштырып, ой пикирин укканга дагы аракет кылам. Сага Алмаз чоң рахмат. Сизге да Ишиң чоң рахмат. илгерилей берсин, билимиң мындан дагы жогорулай берсин. Ошол Рахмат. өзүң айткандай окуган билгендериңди ошол келечектеги муундарга калтырып, сенден да кыйын жаштар чыкканга, сенден да кыйын билимдүүлөр чыкканга ошол багыт көргөзүп ошолорго жардам берели. Рахмат. Анан Буюрса. сен дагы бир жолу кыргыз элинин атынан, өзүмдүн атыман, жалпы ушу четте жүргөн мекендештердин атынан сага дагы бир жолу ыраазычылык. Урматтуу достор, Кудай буйрса жакшы маек болду. Ушундан кандайдыр бир жыйынтык чыгарып, пайдалуу жагын алсак болот. Эми ар кимдин өзүнүн ою бар. Кандай болгон күндө да баарыңарга чоң рахмат. Жанатан бери биз менен чогуу болуп, ой пикириңерди билдиргизип турганыңыздарга. Анан дагы информация керек болсо, мынакей Алмаз телефонун жазды. Ошол Алмаздын телефону менен байланышып, калган суроолоруңар болсо берип, маалымат алсаңар, жардам алсаңар болот. Ошол эми ушуну менен бүгүнкү маегибизди болду кылалы. Мен дагы жумушка чыкчу маалым келип калды. Баарыңыздарга дагы бир жолу чоң рахмат. Рахмат, Алмаз. Рахмат сизге да, Кылыч байке, ишиңизге ийгилик. Буюрса дагы көптөгөн мына айтып атасыз, Канада, Австралияда балдар менен жолугуп сүйлөшүп атам деп, алардан дагы ушундай бир эмелерди уюштуруп турганыңыз жакшы болот го деп ойлойм. Себеп дегенде баягы ой пикир алып бериш бул өтө маанилүү нерсе да. Бири-бирибизден көптөгөн нерселерди үйрөнөбүз дегендей. Анан чындыгында азыр аябай мыкты жигиттер, балдар көп, патриот болгон, билимдүү, тажрыйбалуу. Мына ошол кыргыздын мыкты балдарынан биз пайдаланышыбыз керек. Алардын билимини, алардын тажрыйбасына, мына мен өзүм деле билем, Германияда аябай Германия эң алдыңкы чоң компанияларда менеджер болуп жүргөн балдар бар. Мунун баарын тилекке каршы ошол өлкөлөр колдонуп атат, биздин өлкөбүз колдоно албай атат. Буюрса, бирок ушунун баары бириксе, Кудай буюрса, күчүбүздү Кыргызстан өнүгүүсүнө кошсок, анда Кыргызстандагы өнүккөн мамлекеттер арасына кошулат деп ойлойм мен. Болгону баягы биригишибиз керек, аракет кылышыбыз керек. Дагы да көбүрөөк иштеп, көбүрөөк алдыга карай умтулушубуз керек. Рахмат. Буйрса баары жакшы болот. Кудай буйрса, койгон максаттан артка тайбаш керек. Тимурлан бизге да сөз берсеңер болот дейт. Болмок дейт. Тимурлан, кааласаң сени менен деле ушундай жеке-мечеке түз алып баруу уюштурганга болот. Эч кандай мунун тоскоолдугу жок. Бул КТРК эмес. Акча төлөп же жогору жактан буйрук күтүп тургандай, биздики ээн эркин баарлашуу. Кааласаң мага жазып жибер, кайсы күнү, кайсы убакка даяр болсоң. Муну туура айттыңыз да, бул жерде баягы биз демократиялык эркин мамлекет болгон үчүн бул жерде ар кимибиз ой пикирибизди айта алышыбыз керек. Эң негизгиси баягы биз баягы билимдүү интеллектуалдуу адамдар болгондон кийин ар бирибиздин ой пикирибизди угушубуз керек. Аны урушуп талаштын деле кереги жок. Албетте биз дебаттарга же болбосо ой пикир алып беришкенге ачыкпыз. Любой убакта онлайн болобу, же болбосо телефондонбу, же болбосо даже Кыргызстанда отуруп деле жолугуп талкууласак болот. Мунун эч кандай эмеси жок. Ошон үчүн буюрса, эгер мүмкүн болсо, Кылыч байке дагы бир жолу бир күнгө ушундай бир эмени организовать этсеңиз, ошол өз ой пикирин айткысы келген или талкууга катышам деген балдар баарын катыштырып эле, анда ой пикир алышсак деле болот. Макул анда достор. Жакшы, баарыңыздарга чың ден соолук, кажыбас кайрат каалаймын. Кыргызстандын келечеги биздин колубузда. Келгиле баарыбыз бир кадам тыштап, бир жолго түшүп, бири-бирибизди колдоп, бөлүнүп жарынбай, андан көрө бир жакшы мамлекет кылып алалы. Жакшы туруңуздар, дагы жолукканча.